Мен ушул Чаткал районунун тургуну Алибеков Абдыразак. Мен ушул Кайың суу айылынын багыш участкасында турам. Ушул жерде жашоочусумун. Өзүм экологияда аңчы адис болуп иштейм. Ош мамлекеттик университетин окуп бүтүргөм. Азыркы күндө ушул райондо аңчы адис болуп, жаныбарлар жана өсүмдүктөр боюнча иш алып барам. Анан негизи кошумча дагы үйдө жумуштарды жасайм. Атаман калган өнөрлөрүн улап иш алып барам. Себеби атам илгери ушул колхоз, совхоз убактарында чоң темир уста болуп, айыл чарба шаймандарын оңдоп түзөө боюнча иш алып барып, ошонун негизинде пенсияга чыккан адам эле. Азыркы күндө ошол атамдын ишин улантып, ара торо ушул үйдө дагы устачылык боюнча иш алып барам. Пока ишканам жок, бирок улуттук буюмдарды, нукура баягы кыргыздын боз үйлөрүн, ат жабдыктарын, комуз, жыгачтан жасала турган буюмдарды, кашык, чөмүчкө чейин баардыгын жасаган колуман келет да. Аттын такаларын, ат жабдык, камчы, жүгөн баардыгын жасачу элем. Анан азыркы күндө могу жумушка байланыштуу көп нерсеге убакыт жетишпей калат экен. Анан үйдө отуруп кээде анан бош убактымда гана жасап калам. Азыр устаканамды бузуп салдым эле, жаңы салайын деп. Азыркы күндө ушул күн жылуу убактарда така жасап берем. Анан ушу айылдагыларга балта жасап берем, чотторун оңдоп түзөп, суугарып дегендей убактым болгондо жасап берем. Андан тышкары баягы ара тора кээде заказ болуп калат. Үйдө отуруп жасай турган жеңил жумуштар болсо жасап, кээде ушул акчасын алам, кээде көңүлүн алам дегендей колуман келген ишти баягы аябастан жасап берем. Анан сварка иштерди кылып берем. Бул убакка чейин ушу эл менен чогуу иштешип, үч сазып, айылдык кеңештин депутаты болдум. Ушу айылда элдер менен тыгыз байланышта иш алып барып жүрдүм. Ушундай жумуштарды аткарып, кошумча элге да кызмат кылып жүрдүм да. Анан ошонун арасында ушул устачылык боюнча дагы жакшы колуман келген баягы өнөрлүү өлбөйт дегендей баягы өнөр бара ошол өнөр ушундай нукура буюмдар жасаган адамдар деле жок болуп кетип атат. Ошолор унутулуп калбасын деп ара тора жасап, эми постоянно жасап сатпасам дагы ара тора баягы көңүлдөш адамдарга суранып калса жасап берип жүрөм да. Эриңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Бул жерди качан чаптыңыз? Ошол бир акелерибиз заказ кылып калды эле, ушул убакта ара тора ушул ээрди жасап неме кылып берип атам. Бул негизи жаңы жасалган, жаңы чабылган, кайыңдан чабылды. Азыр деле ушул убактын баардыгы каптап эле бүтө элек. Каптап, боеп, бүттүргөндөн кийин анан бул неме болуп калат. Бул көп убакытты талап кылат. Такай отурсаң го бир 3 күндүк убакыт ээрди жасап коюш. Анан иш арасында кылам да мен чыккыбыча ишке кетип калам. Анан кайра келип ушундай немелерди жасап берем. Бул ээр кайыңдан жасагам. Кудай кааласа, дагы бир күндүк иш жумушу калган, ошону бүтүрүп койсом бүтөт. Буну да ошо атам раматылык өзү чапчу эле ээр. Ошолорун көрүп мен да үйрөнүп калып, азыркы күндө ошо унутуп койбойюн деп ара тора бир жылда бирөө экөө чаап коем. Андан тышкары илгери боз үйдүн жыгачтарын жасачу элек. Жашыбыздан бизди үйрөтүп койгон да. Мен деле жасайм. Комуз жасайм. Анан аттын жабдыктарын, такаларына чейин, жүгөн, ооздук, баардык көмөлдүрү куюшкандарга чейин колуман келет жасаш.
Azırkı günde emi şulardı jasayın desem kiçine oyumda bar endi bir kiçi ишкана açsam bu şuluттuk nukura uyumдар жок болуп кетип аткандыктан ушуларды азыркы жаштар билип калсын, көрүп калсын деген ойдо жасайын деген оюм бар. Ишкана ачып. Ого кичине каражат керек экен. Анан эми райондук немелерге дагы кайрылып атабыз азыр. Өнүктүрүү фонддору бар бизде. Эми ошол жактарынан жардам берип койсо жакшы болот эле. Ушундай ишканаларды ачып, андан тышкары камчы өрөм. Мына камчы деп коет. Муну сапсалгы деп коет. Камчыны буну тасмадан жасалат. Мисалы үчүн эчкинин теризин тасма кылып тартып туруп, өзүм жасайман делечи. Ошол атам үйрөткөн. Анан майдан ичке кылып туруп, тилип алып туруп, бул ар кандай өрүмдөн өрүлөт. 16дан өрүлөт, 8ден өрүлөt, 12ден өрүлөt, нокору деп коет, котур өрүм деп коет, жылан боор өрүм деп коет. Бунун өрүмүнүн түрү көп да. Муну жаа деп коет. Жаага мындай кылып туруп, тартып алып туруп өрөсүз да камчынычы. Өзөк салып туруп, мына ортосундагы өзөк деп коет. Ошого неме кылып алып 16дан өргөм. 16 тасма тилип алып туруп өрүп чыккам. Анан өрүп чыккандан кийин буну жуабыз. Тазалап жууп, анан муну сапсалгы деп коет. Муну сапсалгыга салбасас болбойт. Тегистелбей калат да, сапсалгыга салып туруп тартасыз. Өзөк мындан чыга электечи. Анан тартып, муну жылтыратып, жууп, тегистеп, анан алакандап, анан саптаганга туура келет. Мына өзөктөн мына бул жерде алакандап чыгабыз. Анан сап илгеркилер көбүнчө доолгудан сапталган. Анан мен кээде мүйүстөн сап жасайм. Баягы кийиктердики биз талаада жүргөндө баягы охотниктер атып калтырып кетет. Эски мүйүстөрү калып кетет да. Анан же көчкө алып өлөт. Ошондордон кээде алып келип коем. Анан ошодо мүйүстөн сап жасап туруп, мүйүстөн саптайм. Менде сүрөт немелери бар, жасап аткан кээ бир ушул немелер сизге жөнөтүп да коем. Ошол камчы боюнча. Камчынын түшкүнү эмне? Иә. Түшкүн эмне болуп түшкүн үчүн? Буну түйшүн деп коет бул жагынчы. Бул жагын өрүп келип аткандан кийин этегин түйшүндү өзүнчө түйөт да. Түйүп келип туруп, анан кийин учун бекитип коет. Тасма менен чырмап чыгабыз да, учун жазылып кетпеш үчүн. Бул камчы өрүмү саптын жоондугуна, ичкелигине карата өрүлүш керек да. Сап ичке болуп туруп, өрүм жоон болуп калса да жарашыксыз болуп калат. Ошон үчүн Алар сиздикинин түйшүнү эмне деп айтылат? Өрүмдүн аташы түйшүндү. Бул жылан боор деп айтылат. Мынакей карап көрсөңүз, жыландын бооруна окшоп мындай болуп тегерек болуп өрүлгөн да, бул 16 тасмадан өрүлөт. Жылан боор өрүм деп коет. Кээ бирин мындай квадрат болуп өрүлөт, аны терме деп коет. Тери өрөт аны. Бунун өрүмдүн деле түрү көп болот да. Мисалы үчүн жүгөндөрдү деле ушундай тасмадан өрөт, жылан боор деп коет аны дагы. Нокору деп коет, котур өрүм деп коет, басма деп коет. Анан ар кандай түрлөрү бар да. Баягы өрүп келип атканда, мисалы үчүн 16дан өрсөң башкача, урмасы башкача чыгат. 14дөн, 12ден ар кандай өрүлөт да. Ичине жүгөндү деле ушундай ичине өзөк салып алып туруп өрө тургандар болот. Илгери бир жүгөндү бир койдон саткан да. Бул тасмадан жасалган эме өтө кымбат болгон да. Анан азыркы күндө андай немелер жок болуп кетип атат да. Өрүп жасаган адамдар дагы, саткандар дагы. Себеби азыр оңой жана пастрёнкага көнүп албадыбы? Пастрёнкадан эле алып келип туруп эле тигип, ооздукту, чагаракты чырмап туруп эле жүгөн кылып коюп атат. Мурунку атайын мээнет кылып жасаган буюмдар жок болуп кетип атат. Сиз негизи така чабам дедиңиз, анан мындай суроо. Жезеритип, үзөңгү куйган өнөр негизи оорураак өнөр болуп эсептелет экен да. Ошону жасап келесизби же жасабайсызбы? Мен аны жасаш колуман келет. Мындай баарын көрүп, меники негизи тубаса талант да, көргөн нерсемди жасайм. Эгер эритип, баягы калпын жасап алып эле аны куюп койсо болот. Анын көп деле кыйынчылыгы жок.
аны эритишти да, жестичи. Эритип, анан өзүнүн калп кылып туруп эле куюп койсоң болот. Азыр баягы алюминдики оңой болуп атпайбы? Калп кылып туруп алюминден куюп коюп атат. Ал күч келгенде алюмин чөт үзүлүп кетет экен да. Аттын үстүндө чаап кетип атканда дагы чөт үзүлүп кетет экен. Жес бекем болот экен да. И салмактуу болот экен. Үзөңгү оорураак болуш керек да, салмактуу. Мен себеби темирден үзөңгүлөрдү жасайм. Өзүм темирден жасап, шлифовка кылып, жылтыратып туруп, анан сары жеске окшогон немеден чачып коем да. Сонун болуп неме болуп калат. Кадимкидей стандарт. Анан баягы басма айыл деп коет, атка тартат го. Ошол басма айылдын дагы алюминден тоголорду оңой болуп атпайбы? Немесин орнаменттин оюп алып эле куюп коюп атат. Ал дагы үзүлүп кетет экен күч келгендечи. Жести жасасаң, жестен сонун болот да. Жести деле ошондой калпын жасап, орнаменттерин түшүрүп туруп эле, оюп алып туруп, анан эритип туруп куюп коюп атат. Анан айланасы шлифовка кылып коюп атат. Буларды бүт колман келет жасаш. Убактым эле жетишпейт да. Эгер колман келет. Убакытта негизи. Мисалы үчүн жаш кезиңизде эстегендериңиз, чогуу иштешкендериңиз, көргөндөрүңүз, ustaчылык кылып аткандагы өзгөчө бир ыкмалары жөнүндө. Мен атам өзгөчө азыркы күндө мен кылбай, жасай албай аткан немелерим илгери мындай болгондо, олордун өзгөчөлүгү илгери сварка деген жок болгон. Анан кийин мисалы үчүн балтаны жасаса, анан мындай жумшак темирден жасап келиптир, анан мис тарабына пеш деп коет да. Пеш деген өтө курч болот темирден улап койгон да. Баштарыначы, мисалы үчүн байтеше деп коет усталардын немесин. Ошонун баштарына өтө курч темирден сваркасы жок, ушу от менен отуруп эле улашып койгон да буларчы. Отко коюп отуруп туруп, эрип бара жаткан убакта анан күмүш танекер деген темир немеден сээ бергенде эрип барып жапышып калат да. Кадимки сваркадай болуп. Ушуларды биз кылбай калдык да азыр, бирок көрүп калдым. Себеби бизде жаңы сварка деген чыгып калбадыбы азыр. Илгери сварка жок болгон. Ошон үчүн ошентип чоң усталар жасап келген да. Анан кийинки дагы бир неме мен колдонбой калгандарым, илгери ушул уста болуп иштеген да, колхоз совхоздордочу. Анан техникалардын радиаторлары жама неме болуп калат. Тешилипчи. Жес трубкалары тешилип калат. Ушуга окшогондорду пайка кылып берчү эле, жамапчы. Азыр бүт эле баягы резиновый шлангалар болуп калды көп. Ошолор унутулуп кетип атпайбы? Алюминий болуп калган, баягы клейлер чыгып калып эле азыр оңой түрдө жамап коюп атпайбы? Илгери ошентип сварка жокто жасап көп техникаларды баягы тешилген трубкаларын жамап иштеп келчү эле да. Андан тышкары баягы айтып аттым го мен аттын абзалдарын: тогоо, чагарак, ооздук деген. Ушуларга дагы өзүнчө бир баягы жестер бар го. Ошол жестерди бетине күмүш сыяктуу кылып туруп, чегип туруп, орнамент түшүрүп туруп, ошо жестен коюп туруп, анан баягындай бир күмүш танекерге окшогон немелерин сээп, отко тосуп кызартып туруп, анан бетине ошол жана чеккен жерге мындай орнаменттер түшүп кала турган немелери бар эле да, кол менен жасачу эле. Ошолорду биз унутуп койдук. Азыр жасалбай атат. Себеби азыр оңой замандын немесинде бир оңой варианттар чыгып калды да. Булардын азыр ошол мурунку жасап келгендеринен ошолорду мен бала кезинен көрүп калдым. Анан негизи атам деле өзү баягы эл менен чогуу иштеп, баягы мындай бир патриоттук сезим болуп, уюштуруу жактары күчтүү эле да. Мисалы үчүн өзү билими жок болсо дагы уюштуруп жүрүшүн, мектептерди салдырды, ашар жолу мененчи, мына бул жерлердечи. Азыркы күндөрдө ушул мектептерди салдырып, чуркап жүрүп, ашар жолу менен айылдан уюштуруп, жыгач чогултуп, ушундай иштерди көп жасачу эле да. Анан жакында ушул мектептин аты талаш болуп калды, мисалы ушунду айтып койсом. Анан ошол атамдын атына көп эл сунуштаган да. Мээнет ошо кишиники депчи. Анан көпчүлүгү эле азыр билимдүү болуп калбадыбы? Жок, билими жок экен, болбойт. Билими жок адамдын атын койгонго болбойт дегендей
мәселелерди көтөрүп, азыркы күнгө чейин ушу мектептин аты коюлбай келет да. Болбосо ошол менин атам чоң мээнет эле ушу айыл үчүн салып, чуркап, ушу балдар сентирдеги мектепке барып окуп, кышында бул убакта кар көп жаачу эле. Ошол күндөрдү дагы өткөрдүк. Себеби ошол убактарда биз биринчи нөлөбүй класстарда окуп калдык. Жолдон барып тоозуп, атка учкаштырып, ал убакта техника жок эле. Анан бир баягы мугалим жетишпеген убактарда бир аксакалды немеден таап келип, аксылык болот эле да. Алабыкада жүрүп бир жерден таанышып калып, ошол кишини алып келип, ого шарт түзүп берип, бирөөнүн үйүнө алып, отун алып келип берип, ошолорду камсыз кылып, эл менен сүйлөштүрүп, ушу айылга мугалим кылып бизди окуттурган. Анан ошол жазып берчү эле, олорду көтөрүп барып, өкмөткө, районго, областка чейин барып, анан чечтирип келип, анан ушу мектепти ашар жол менен салдырган да. Ушундай баягы патриоттук сезимдер күчтүү эле. Билими жок болсо делечи. Ушу менен о киши өтүп кетип, анан ушундай бир сунуштар элден түшүп калса, аны көпчүлүк ар кандай немеге буруп ишке ашпады. İçin çaap turup, mындай ийип туруп, жашында байлап коет да, анан ушундай ийил моюн катып калып, ошону жагылып, ошого өзөк тартып алып, анан камчы өрө берген. Анан биз кийин ойлонуп туруп, анан кийин баягы грабель деп коет. Чөп тырмай турган. Ошонун тиштери да, катуу темир да бул дагы, мындай пружина болуп турат, амортизация берипчи. Анан мен ушудан жасап койгом да, жагылып элечи. Бул деле өзүнчө мындайча айтканда, ушул неменин немеси да, камчы өрө турган аспап. Ушуга тартып алып туруп өрө беребиз. Жана сап салгысы болбосо эмне дедиңиз? Зарыл эмес усталык дейт. Сап салгы деп моундай да, мисалы үчүн ар бир нерсени жасаганда, мисалы үчүн ээр чапканда өзүнүн жанагындай чаба турган аталгы деп коет, чот деп коет, герки деп коет. Ушундай инструменттер болбосо ээрди да чабыш кыйын да өзүчү. Өзүнүн инструменти болбосочу. Камчы өргөндөн кийин ушундай же моундай өзүнүн сап салгылары болбосо, өргөн нерсе өзүнүн немесине келбейт да. Бул деле өргөндөн кийин тоголок болуш керек да. Өзүнүн вид чыгыш керек будачы. Жылтырап, сонун болуп, өзөк болуп. Ошого илгеркилердин сөзү бар. Сап салгысы болбосо зарыл эмес усталык деп ошондон калган да. Ар нерсенин өзүнүн инструменти болуш керек. Алакан эмне дедиңиз? Алакан, эмнеге алакан деп коет. Нелерине чачык болот. Баягы улакка түшкөндө тиштеп алат го, тиштерине палвандар. Ошону алакан деп коет. Алакандын үстүнө. Үстүнө темирлерден жасайбыз, тоок көз деп коет. Тоголок кылып туруп, тоок көздөрдү кадап, баягы камчынын сабына баягы темирлерди башына кийгизип, кыскасы жалтыратып жасап чыгабыз да. Илгери ошолорду күмүштөн да жасаган да, кадап ошолордучу сонун кылып туруп неме кылып жүргөн. Анан азыр биз көбүнчө баягындай түстүү металлдар чыгып калган го. Жез, нержавейка, алюмин, ошо окшогондордон көбүнчө жасап коебуз, колдонупчу.